رمضان يا رمضان رمضان يا Меримдүү, райымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Аллахтын саламын, тынчтыгын, берекесин тилөө менен биргеликте кылган ибадатыңыздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун тилейбиз. Момун айымдын 30 күн берүүсү сиздер менен кайра биргеликте. Бүгүн биздин коттоо студиябызда Алиева Кымбат Абдыганиевна, врач, инфекционист, гепатолог кайрадан биздин эфирде келип отурат. Ойлоймун сиздер кызыккан жакшы суроолорго жооп берет деген үмүттөбүз. Кымбаттайым, убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бардыңыздарга пайдалуу болгонго дайыма даярбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Буга чейинки эфирде, бурдагы эфирде биз гепатит Б, С боюнча сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү биздин эфирде ошо гепатит А боюнча сүйлөшөлү деп чечтик. Гепатит А менен ооруган адам оорусуну күтүп туруш керекпи же оорусу айыккандан кийин гана орозо кармаш керекпи? Гепатит А бул мындай да, гепатит А менен көпчүлүк учурда жаш балдар ооруйт. Балакатка жете элек балдар ооруйт. Бул гепатит А деген жугуштуу оору, бул контактно-бытовой путь передачи деп коет, колдон жугат. Мисалы, жуулбаган колдон жуккан оору, туура эмес жанагындай идиштер, бирөө гепатит менен ооруган адамдын идиштеринен ошо колдонсо ошондой учурда жуккан оору да. И айрыкча ошол ким колун жуубайт, ким таза жүрбөйт, бул жаш балдар. Ошол себептен бул учурда балакатка жете элек бала орозо тутпайт да. А эгерде чоң адамдар ооруп калышы мүмкүн, бирок өтө сейрек кездешет мындай чоң адамдар ооруган. Эгерде Алла Таала ошондой сыноо берип чоң адамда дагы болуп калса, гепатит А оорусу болуп калса, анда күтө туруш керек. Себеби гепатит А, гепатит Б, Сга караганда бул курч өтөт. Аягындай адамда боор сезгенүүсү аябай курч болот дагы, бул учурда орозо тутканга болбой калат, ачка жүргөнгө болбой калат. Демек, күтүп турганга туура келет. Гепатит Б менен ооруган адамдарга дегеле ошол орозо кармоонун негизги медициналык шарттары кандай болот? Медицина кандай көз карашта карайт? Гепатит Б менен ооруганда медицина эч кандай бул нерсеге каршы эмес, каршы чыкпайт. Гепатит Б менен ооруса эле мен орозо кармаганга болбойт деген шарт жок. Эгерде ошол гепатит Бнын айынан циррозго келип кала турган болсо, цирроз деген бул боордун толугу менен иштен чыгышы. Анда орозо тутканга болбойт. Дегеле ошол акыркы учурларда бизде виртуалдык жашоодо, соцтармактарда гепатит деген сөз көп колдонуп калды. Дегеле мурдагы эфирде айтып кеттиңиз, бизде ошол гепатит оорусу Кыргызстанда өтө көп таркалып аткан оорулардын бирине кирет. Бунун алдын алууга болобу? Дегеле ошол жайылып жаткан себептери эмнеде? Эң сонун суроо болду, рахмат. Ушул бул суроону гепатит Б'дан сактанса болот. Гепатит Б'га каршы вакцина бар. 2000-жылдан берки төрөлгөн балдардын бардыгына роддомдон эле, төрөт үйүнөн эле уже вакцина берилген да. Календарга кирген, закон боюнча календарга кирген, төрөлгөндөн баштап вакцина алынат 3 этап менен. Бирок кээ бир бизде түшүнбөгөн адамдар бар дагы. Алар вакцина бул шариатка туура келбейт, вакцина бул туура эмес деп туруп албай койгон учурлар бар. Ошол себептен вакцина албай койгондон жана Алла Таала дагы сактанганды сактайм дейт. Медицинада да сактаныш керек. Шариатта деле жанагындай кооптуу оорулар болсо, биздин 360 мүчө бизге Алладан берилген аманат. Ошол аманатка кыянаттык кылбашыбыз керек. Эгерде медицина тастыкталган медицина айтып аткан болсо, вакцина алыш керек деген болсо, анда алыш керек. Бирок бизде ошону туура түшүнбөгөндөр бар дагы, вакцина албай койгон учурлар болуп атат. Ошол себептен гепатит азыр вакцина албагандарда көбүрөөк, 40 жаштан өдөсүндө көбүрөөк болот. Дагы бир гепатиттин түрү бар, дельта гепатит деп, гепатит Д деп коебуз го. Эмне үчүн бул түрдү өзгөчө бир аз өзүнчө каралат?
Бунун себептери эмнеде? Өзүнчө каралбайт. Мындайда гепатиттин түрлөрү бар деп айтып атасыз го. Гепатит А, гепатит Б, гепатит С, гепатит Д деп. Анан буну стадия катары түшүнө алышат да кээ гепатит А, Б, С, Д деп. Бул стадия эмес, биринен бирине өтпөйт. Бул ар кимиси ар кайсы вирус. Просто ким тапкан болсо ошонун артында коюлуп кете берген да. Гепатит А это болезнь Боткина деп айтылат, себеби дегенде аны Боткин болуп чыкканда. Гепатит Б ал башка вирус, такыр башка, гепатит С башка вирус, а гепатит Д ал башка вирус. Бирок гепатит Д'нын өзгөчөлүгү, сиз туура айтып кеттиңиз, эмне үчүн өзгөчө каралат депчи. Гепатит Д'нын өзгөчөлүгү бул именно Б'сы бар адамда гана жашай алат. Себеби дегенде именно гепатит Б вирусу менен азыктанат. Ошол себептен дарылаганда дагы гепатит Б'нын дарысы менен дарылайбыз. И ошол азыгы жок болгон нерсе жашай албайт, өлөт ал организмде. И бул өтө кооптуу, ушул азыркы күнгө чейин изилдөөлөр жүрүп атат. Боорду тез гепатит Б, Сга караганда батыраак циррозго алып келип коюп атат. Ошол себептен буну аябай өзгөчө каралып, өзгөчө гепатит Д менен ооруган адамдарга врачтар тарабынан дагы өзгөчө мамиле болот. Ушул эле учурда дагы ушул сыяктуу суроо, гепатит Э көбүнчө кош бойлуу айымдарда өтө оор өтөт деген маалыматты билебиз. Бул кандай башка гепатиттердин кандай айырмачылыгы бар? Ооба, туура айттыңыз. Гепатит Е деген бул өтө сейрек кездешүүчү гепатит болуп эсептелинет дагы. Бул боюнда бар аялдарда гана кездешүүчү гепатит. Жөнөкөй адамда, мисалы, сиз менен бизде боюбузда жок болгон учурда эркектерде гепатит Е ал активация бербейт. Именно өзгөчөлүгү ошол боюнда бар аялдарда гана болот. Ошол себептен боюнда бар аял иммунитети да бир аз төмөнүрөөк болот, бир аз ар бир оорунун козголот ошол учурда. Ошол себептен гепатит Е бул именно кош бойлуу аялдарда гана лечение кылыш керек болуп калат. Кээ бир учурларда бул даже ошо баланын түшүргөнгө чейинки осложнениеге чейин барат да. Гепатит Е менен жана учетко турганда бизде боюнда бар кош бойлуу маалында учетко турушат да, ошол учурда баардык гепатиттин түрлөрүнө анализ тапшырыш керек болот. Ошол жерден аныкташ керек. Рахмат, менде мындай кошумча суроо пайда болду. Бизде кичинекейибизде баягы сарык болуп тур деп эле ошол менен баарыбыз мындай бир эле оору катары көрчүбүз да. Анан ошол менен эле биздин түшүнүктө, баягы кыргыз элинин түшүнүгүндө азыркы күндө деле айылда ошол түшүнүк калып кетип жатат да. Калыптанган десек болот. Деги эле ошо гепатит, сарык дегендердин айырмасы барбы же бул бир эле оорубу? Эл үчүн айырмасы жок, элде көп айырмалай алышпайт. Кичинебиздеги ошол сарык болуптур деген бул гепатит А, Боткина, болезнь Боткина деп айтат. Анан ошол эле учурда биз кичинебизде айтышат эле, бул кара сарык болуп калыптыр деп. Кара сарык деген бул ошол гепатит Б, С, Д, бирок ошону айырмалай элек болчу, себеби медицина өнүккөн эмес болчу. Азыр медицина өнүккөн үчүн гепатит анализдерден ошол айырмачылыгы гепатит Б, С, Д деп аныктап атышат. Бул кара сарык деп айтылган, жаш балдар ооруган болезнь Боткина гепатит А, бул жөн эле сарык деп айтылган да. Гепатит менен сарыктын айырмасы жок. Бул экөө бир эле. Просто гепатит деген сөз боордун клеткаларын гепатоциты деп айтылат. Ошол гепатоциттердин сезгениши гепатит. Ошол сезгенишине эмне себеп болду деген бар да. Вирус себеп болсо вирусный гепатит, спирт ичимдиктери болсо алкогольный гепатит деп кете берет аны. Кымбаттуу Ганаевна, келип убактыңызды бөлүп, бизге жакшы маалыматтарды бөлүшүп, пайдалуу эфир кылып бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Сизге эркин микрофон. Рахмат, сиздерге дагы чоң терең ыраазычылык. Ушундай эфирлерди өтүп, элдерге пайдалуу болуп аткандарыңыздар үчүн. Именно гепатит көйгөй аябай чоң. Мен даже ойлогон эмесмин чынында. Бул сиздер ушул муфтият, мисалы ошол гепатит көйгөйүн ойлойт деп, себеби бул аябай чоң көйгөй азыркы учурда. Врачтар өздөрү жалгыз эле күрөшүп атат деп ойлогонмун чынында. Сиздерге терең ыраазычылык. Ушул көйгөйдү көтөрүп чыкканыңыздар үчүн, ушул көйгөйдү элге жеткизгениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Баардыгыңыздар үчүн. Негизи эле гепатит Б'дан вакцина ала алганыңыздар туура болот, эгер алына элек болсо. Себеби бул биздин 360 мүчө Алладан берилген аманат ар бирибизге.
врачтарга эмес, медиктерге эмес, ошону туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Себеби көпчүлүк учурда келет да, мен билген жокмун да, мага врачтар айткан жок деп. Бул ар бирибиздин өзүбүзгө берилген аманат, акыретте ар кимибиз өз өзүбүзгө жооп бере турган нерсе. Акыйкат. Урматтуу эже сиңдилер, сиздер дагы жалпак сөз менен, карапайым тил менен айтылган жакшы бир маекке күбө болдуңуздар деп ойлоймун. Жана өзүңүздөргө керектүү жакшы маалыматтарды алдыңыздар деп үмүт кыламын. Анткени мен өзүм үчүн дагы өтө көп бүгүн маалыматтарга ээ боло алдым. Ошол үчүн кымбатайымды алдын ала ыраазычылык айтып, жана билимиңизди кыргыз элиме жумшай бериңиз деп тилектешпиз. Ал эми сиздерге эже сиңдилер, үй бүлөңүздөргө чын ден соолук, бакыт каалоо менен биргеликте бүгүнкү момун айымдын 30 күнү дагы бир эфир соогуна чыгып отурат. Ар бириңиздердин кылган ибадатыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.